Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, 1 сентябрдан баштап 2026 Россия Федерациясына ар бир тыйын которуу, бирөөнөн бирөөнө акча которуу СПБ системасы боюнча толук Росфин мониторинг көзөмөлгө алат деген мыйзам күчүнө кирет. Ошо боюнча кыскача маалыматты айтабыз. Сөз баштарыңызда кичинекей жарнама. Кыргызстанга барыбыз эле жүк салабыз, кичинекей дары дармек, документ бербейбиз, аэропортко барабыз, жалдырайбыз. Осман экспресс деген уюм бар, бир күндө 500 рубльдан Кыргызстандын булуң бурчуна жеткизип берет. Волгоградский проспектте телефон номерин астына жазып коем, кайрылып бериңиздер. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясы былтыртадан баштап негизделе көптөгөн ошол тыйын которуу системасына чектөө койду. Буга чейин тыйынды Кыргызстанга эч кандай лимити жок которуп жүрсөк, ага да чектөө койду. Андан тышкары, эгерде аэропорттон ашыкча тыйын менен кетип баратсаң, аны дагы чектөө койду. Эми ошентип бара-бара азыркы бүгүнкү күндө СБП деген система бар. Номер телефон менен эле банктан банкка которо беребиз, пайызы жок, проценти жок которо беребиз. Ошол системаны 2024-жылдын 2-августунда мыйзамга киргизип, сунуштап, ошол 1 сентябрь 2026-тан баштап күчүнө кирди. Бул жеке эле мигранттарга тиешеси жок. Жалгыз эле мигранттарга тиешеси жок. Бул бүт ошол Россия Федерациясына кандай тыйын которулуп атат, СПБ аркылуу кимге которулуп атат, канча которулуп атат, бүт баары текшерүүгө, көзөмөлгө алуу мыйзамы күчүнө кирет. Ошол себептен биздин мекендештерге сунуштуу. Ошол СБП аркылуу барыбыз көпчүлүк жерге которо беребиз, бирөө суранат, бирөөнүн атынан да которуп коебуз. Ошон үчүн ашыкча тыйынды СБП аркылуу которбооңуздарды суранабыз. 1 сентябрдан кийин сеттеген кошумча көзөмөл болуп калса, тыйын кайдан келди, эмнеге келди, кайсыл жерден таптың деген суроолор жаралышы мүмкүн, карта блок болушу мүмкүн. Ошонун негизинде 115-федералдык мыйзам картаны блокко коюп коет, реестрга түшсө да блок коюп коет. 115-федералдык мыйзам эгерде ашыкча акча болсо да блокко коюп коюшу мүмкүн. Дагы бир жолу эскерте кетем, бул мигранттарга тиешеси жок, бул жалпы Россия Федерациясынын бүт жарандарына тиешелүү. Андан тышкары дагы бир мыйзамга азыр күчүнө кирген жатат. Көптөгөн биздин жарандар Россиянын жарандыгын алгандар. Анан кийин баягы СВО атайын согуш операциясы башталганда чет өлкөгө чыгып кетип, ошойдон келбей жүргөндөр, мекендештер бар. Ошол негизделе чет элге кеткен Россиянын жарандарынын бүт баарына тең азыр чектөө киргизебиз деп атат. Бул жакта эгерде мүлкү болсо, мүлкүн дагы мамлекеттик нерсени алып коебуз, карталарын блокко коебуз деп, ошол боюнча дагы ошондой кооптуу иштер жүрүп атат. Негизи 210 000 Кыргызстандын жараны Россия Федерациясынын жарандыгын алган. Ошол себептен эгерде ким воинский учетко турбай койсо, аларга дагы кырдаал түзүлүп калышы мүмкүн. Андан тышкары ошо СВОдон учурунда чыгып кетип, ошойдон келбей Россия Федерациясында жүрсө, алардын жарандыгын аннуляция кылып, андан тышкары биякта мүлктөрүн конфискация кылып коюуга толук ыктымал. Сак саламат болуңуздар. Миграция жаңылыктары болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө. Заман өнүккөн сайын заманбап системасы тиркемелер дагы өнүгүп жатат. Компаньон банкы алдыңкы банктардын бири Россия Федерациясынан Кыргызстанга тыйынды РИА, Золотая корона, AstraZeneca, QuickPay системалары аркылуу которсоңуздар болот. Анан эң негизгиси бул компаньон банки 3 ай сайын, жарым жыл сайын чоң акция уюштуруп жатат. Ошонун баарын тиркемеден көрүп турсаңыздар болот, утуштун ээси болуп калсаңыздар болот. Андыктан компаньон банкы менен болуңуздар.